Андан сырткары дагы мына өзүңүз дагы айтып кеттиңиз, бүгүнкү күндө жардамга келип атат жеке лабораториялар деп. Эми аларда түшүнүктүү мамлекеттик медициналык мекемелерге караганда аппараттар өтө күчтүү, бирок ошол учурда деле адамдардын чөнтөгүнө да ошончолук күчтүү сокку урат да. Күчтүү сокку. Анан мына ушулардын дагы жеке лабораториялардын жетекчилери, кожоюндары менен мындай чакырып алып сүйлөшүп, бүгүнкү күндө мындай элдин чөнтөгүнө жараша, элдин акыбалына жараша бир иш кылгыла деп түшүндүрүү иштерин жүргүздүңүзбү? Булардын бүгүнкү күндө бизде мына кече күнү да биз эми ар дайым республикалык штабта турабыз да. Республикалык штабта Бишкек шаарында кээ бир жерлерде 3000ге көтөрүп бирди деген сөздөр болуп калат. Бирок бизде андай эмес. 2000 ошол өздөрү коюлган 2400 ушундай 2000 канча менен гана кармалып турат. Ал эми рентгенге түшкөнгө 700 сом менен, ал дагы өзүнүн эле баасында орточо бааны айттым да, ошо менен кармалып туруп атат бүгүнкү күндөчү. Андай эле бир бааны көтөрүп жүргөн эме жок. Эгерде ошондой болсо, анда биз сөзсүз ал жеке ишкер менен сүйлөшүүгө бармакпыз. Азыр баардык стабилдүү кармалып атат.